29 апрель күнү бул жерде элди кооптуу жайга чыгарыш үчүн бул жерден эвакуация кылганбыз, элдин баарын чыгарганбыз. Бул жерде эч ким калган эмес. Анан калбай калган участкага тажиктер өздөрүнүн техникаларын киргизип, участок кылып алыптырлар бул ушул жерде. Анан шашпай бардык үйлөрдү талкалап, күйгүзүп, бир эле тажиктин үйү калып кеткен. Анан бул жерде элди чыгаргандан кийин, бул жерде солдаттар тургандан кийин аялдарды, жаш балдарды, анан адамдарды кармап турганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Дагы айтып кете турган нерсе, bundan кандай десем, 1,5 жыл мурда головнойдун маңдайга жарга өздөрүнүн окопторун казып, мешөктөрүн тизип, даярдыктарын көрүп койгон да. Анан ошондой болсо дагы билбейм, биз жактан кандай реакция болду. Негизи даярдыктар жоктой болуп калды да биздин назарыбызга. Мынау жердегилерге 20 участка кылып, безопасный деп Актатыр кыштаган жогору строй компаниялар менен сүйлөшүп, жер бөлүп бердик. Бүгүн алар стройканы баштады. 20 үйгө участкасыга чейин баарын тегиз жерде бөлүп бердик. Анан булардын каалоосу боюнча мына жака көчүрүп чыккан жерге берейик десек, ал жерде баягындай эле экен да, айырмасы.